Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бүгүн биз чери помидорун кышка даярдап маринаттайбыз. Кошунабыздын помидорлору кичинекей болуп калган экен. Банкага маринаттоо үчүн сурап алдык. Бизге бериңиз, маринаттайлы деп уруксат алган соң барып терип келдик дагы. Банкаларга туздап баштадык. Алгач биз банкаларды жууп, 1 литрликтен банкаларды жууп, мынтип стерилизовать этип алабыз. Андан соң банкаларга карагаттын жалбырагынан 2ден укроп, хрен жалбырагын кошо салабыз, сарымсак салабыз. Булар банкаларга салардын алдында баса сарымсакты, укропту жана карагаттын жалбырагын биз ысык сууга салып, кайнап аткан ысык сууга салып 5 мүнөт даяр коюп койдук. Андан соң чыгарып банкаларга салдык. Азыр банкаларга биз алдын ала терип келип даярдап, 2 жолу жууп алган помидорлорду салып жатабыз. Мен биринчисин жалаң сары, экинчисин жалаң кызыл, ал эми калган банкаларды кызыл менен сарыны аралаштырып жасадым. Алардын ичинен 2 банкасын биз бадыранды аралаштырдык. Бадыран, сары помидор, кызыл помидор кандай болот экен деп ассорти кылып жасап көрүүнү чечтик. Баса жогорудагы ашыктар салынган маалда биз лавр жалбырагын дагы салдык. Ар бир банкага 3-4 даана лавр жалбырагы кетти. Бул жерге биз бадыран салып атабыз. Бадыранды дагы жана укроп, карагаттын жалбырагы, сарымсак менен биргеликте бадыранды дагы ысык кайнаган сууга салып 5 мүнөт кармап алдык. Себеби баягы помидорго 2 жолу ысык суу койганга болбойт. Мынакей банкаларга салып даярдап алгандан кийин ассорти кылып, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизге 1 чака помидордон 1 литрликтен 6 банка чыкты. Бардыгын стерилизовать этип даярдап алгандан кийин ар бир банкага видео боюнча жарым кашыктан кара мурч салынып жатат. Андан соң 1 аш кашыктан туз салынды. Мынакей 1 аш кашыктан тузду көрдүңүздөр, ар бир банкага салып жатабыз. Андан соң кайнап чыккан ысык сууну ар бир банкага салып куюп алабыз. Баса ысык суудан куюп алгандан кийин ар бир кашыкка 80% уксустан жарым чай кашыктан куюп чыгабыз дагы бекитип коебуз. Мына биздин маринатталган помидорубуз кышкыга даяр болду.